Салам математика сүйүүчүлөрү, биз болсо тригонометрияны улантабыз. Силер менен мен кайрадан элдин сыймыгы. Мурунку сабакта биз тангенс жөнүндө сөз кылып, аны биз айланадагы ордун көрсөткөнбүз. Бүгүн биз болсо өзүңөр билип тургандай, котангенстин ордун табабыз. Демек, өзүңөр сезип тургандай эле достор, синус менен параллель тангенс кетип атат сызыгы. Ал эми косинус менен параллель албетте котангенс сызыгы кетиши керек. Мынакей айлананы жанып өттү. Демек, ушундай кылып сызалы. Бул котангенс сызыгы. Котангенс сызыгы. Карайлы. Котангенс сызыгында бардык эле мурдагыдай эле кездешет. Демек, бул жерден кесилишет. Анан бул жерден кесилишет. Анан кийин бул жерден кесилишет экен, котангенс сызыгы эле тангенс сыяктуу сызык. Албетте биринчиси бул жер 0 болот. Албетте котангенске салыштырмалуу, синуска салыштырмалуу бул жер 1 болот. Котангенске салыштырмалуу 0 болот. Анан кийин бул жери тамырасты 3 бөлү тамырасты 3 бөлү жөн эле тамырасты 3, жөн эле тамырасты 3. Анан кийинки сызыгыбыз 1 жазылып турат. Анан кийин үчүнчү сызыгыбыз жөн эле тамырасты 3. Бул жагы да карама каршы жагы ушундай сызык болот. Бул жерден, анан бул жерден, анан кийин бул жерден экен, Демек, бирок болгону минус тамырасты 3, минус 1, минус тамырасты 3 бөлү 3. Болду, белгилеп алдыкпы? Эми текшерели. Котангенс пи бөлү 6. Пи бөлү 6 бул чекит. Котангенсти көздөй жүгүртөбүз. Демек, тамырасты 3 келип чыкты. Жазып коеюн. Тамырасты кызыл менен жазайын, бул менен алмашып кетпесин. Тамырасты 3 экен. Текшерип көрөлү формула боюнча. Биздин формула кандай эле? Котангенс альфа барабар косинус альфа бөлү синус альфа. Демек, бул формуланы унутпашыбыз керек. Ордуна коюп көрсөк, косинус пи бөлү 6 бөлү синус пи бөлү 6. Косинус пи бөлү 6да, демек, пи бөлү 6-ны таптык, косинуска жүргүзсөк, бул жакта тамырасты 3 бөлү 2 болот. Ал эми аны биз синуска жүргүзсөк, 1 бөлү 2 болот. 1 бөлү 2 барабар. Бөлчөк сызыгын жаздым. 2 көбөйтүү тамырасты 3 бөлүнгөн 2 көбөйтүү 1. 2-ни 1 көбөйтсөк 2 болот. Кыскартат тамырасты 3 келип чыкты. Демек, тамырасты 3 бардыгын туура кылыптырбыз, Кийинки эсептерди эми далилдебей эле схема аркылуу чийип туруп таап койсок болот. Эгерде ким далилдегиси келсе, албетте далилдесеңер мен каршы эмесмин. Бул өзүңөргө плюс болот албетте. Пи бөлү 4 карайбыз. Котангенс пи бөлү 4 кылчабыз азыр. Пи бөлү 4 бул чекит, котангенске барабыз. Демек, мынакей каччык жашайып кеттик, каччыка. Так. Мынакей пи бөлү 4-тө котангенс 1-ге барабар болот экен, Котангенс пи бөлү 4-тө дагы 1-ге барабар, тангенс пи бөлү 4-тө дагы 1-ге барабар болот экен. Ал эми 1-ге барабар деп жазып коеюн. Ал эми котангенс пи бөлү 3 бул чекит. Албетте өзүңөр билип турасыздар, тамырасты 3 бөлү 3-кө барабар болот экен, Демек, тамырасты 3 бөлү 3-кө барабар. Ал эми котангенс минус пи бөлү 6 кайсы чекит болот? Бул чекит болот, Котангенске барабыз. Демек, минус тамырасты 3 экен. Ал эми котангенс минус пи бөлү 4 минус 1-ге барат экен. Ал эми котангенс минус пи бөлү 3 минус пи бөлү 3 ушул жерде.
минус тамыр асты 3 бөлүнгөн 3-кө барабар болот экен. Азыр мен бир нече тапшырмаларды берем, анан кийин ошолорду өзүбүз чыгарганга аракет кылып көрөбүз. Мынакей достор, котангенс пи бөлү 2, 2 пи бөлү 3, 3 пи бөлү 2 ушул тапшырмаларды биринчи пауза коюп өзүңөр чыгарып көргүлө, анан кийин жообун негизинен салыштырасыңар. Силерде жооп даяр болуп калды окшойт, анда баштадык достор. Эң биринчи пи бөлү 2 чекитин табабыз, албетте мынакей бул чекит котангенске чуркайбыз. Мынакей котангенске чуркатабыз, демек 0, 0 туура. 0 деп жазабыз. Котангенс 2 пи бөлү 3. Демек биринчи пи бөлү 3, экинчи пи бөлү 3 ушул жер экен, 2 пи бөлү 3. Ал эми котангенске чуркасак, албетте кайра эле ушул чекитти алат экенбиз, мынакей. Байкаңар достор, мынакей. Бул чекит менен бул чекит экөө бир жерден кесилишет экен. Минус тамыр асты 3 бөлү 3. Демек башкача айтканда кайсы жерде ушундай болду эле? Албетте минус пи бөлү 3. Мына бул жер минус пи бөлү 3 болчу. Ушул минус пи бөлү 3 менен 2 пи бөлү 3 экөөнүн тең жообу 1 экен. Кеттик. Котангенс 3 пи бөлү 2. 3 пи бөлү 2. Биринчи пи бөлү 2, экинчи пи бөлү 2, үчүнчү пи бөлү 2. Котангенске чуркайбыз, демек үстүгө карай 0. Демек пи бөлү 2 менен 3 пи бөлү 2 экөөнүн жооптору бири-бирине окшош экен. Котангенс 2 пи. Котангенс 2 пи дейт. Демек биринчи пи, экинчи пи. Котангенске эч кандай кесилишпейт, бул болсо бул жакты көздөй кете берет. Ошондуктан жообу жок. Котангенс пи, бул пи. Бул дагы эч жакка бара албайт, үстү жакка бул бияка же бияка эле кетет, кесилишпейт. Демек мында дагы жооп жок. Котангенс силерге түшүнүктүү болсо достор, биз болсо кийинки сабакка өтөбүз. Ал эми силер досторуңар менен бөлүшүп, лайкыңарды аябагыла. Мен силер үчүн эмгек кылып атам, силер мен үчүн бир эле лайк коюп койсоңор ошол жетиштүү болот. Ар бир күнүң пайдалуу өтсүн достор.